Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн дагы пробежка. Адам өзү кичине базып, өзүнчө мындай эз алып, жакшы мындай настроение жүзө жакшы пикирлер асылат да. Бүгүн мен бизнестеги ошибкаларым боюнча айтып берип коеюн деп атам. Бизде өзү кандай, биз негизи бизнести ачып алып, банкрот болгондон кийин аны система коебуз да. Европада башка жакта бүтүгүн анализ кылып, маркетинг бардыгын кылып система коюп туруп, анан кийин бизнести баштайт да. Ал бүгүнкү күндө көп бизнесмендер бар, өзүнүн жумушунан 3 күндөн ашык кете албайт. Же 5 күн, же 1 ай. Сен канчалык кете алсаң, ошончолук сен бизнесиң туруктуу да. Эгер сен 1 жыл жок болуп кетсең деле бизнесиң ушундагыдай жүрүп атса, бул нормальный нерсе, нормальный көрүнүш. Сен өлүп калсаң деле бизнес туура кетип аткан болсо, бул нормальный. Бирок кээ бирлер көп нерсени ответственность өзүнө алып алган. То есть бизнес адамга байланып калган да, адам системага байланыш керек эле негизичи. Бирок тилекке каршы бизде мамлекет дагы адамга байланып калган. То есть мисалы жөөттөр дүйнөнү башкарат, биз мойнубузга алыш керек да. Булар жөөттөр Алланын каргышына калгандар, Куранда булар аталганда, булардын амал көйлүгү бүтпөйт да. Булар ушундай система түзүп, мусулмандарга 3-чү зыянды ойлонуп атканда, мусулмандар жаңы 1-чи зыянды кантип тозобуз деп ойлонуп аткан болот экен да. Кыскасы 48 законы власти Роберта Грина деген китеп бар, ошол жерде айтат. То есть демократтар, республиканецтер. Трамп өтөбү, Байден өтөбү, Обама өтөбү айырмасы жок. Экөө келет, эки партия, бизде эки эле чоң партия бар. Экөө чабышат дагы 5 жылдан кимиз болот, ошол өтөт. Бирок кимизи өтсө дагы келет дагы ошол жөөттөрдүн түзгөн системасына чөт. Мындай деп катуу сүйлөгөнү менен, экранга сүйлөгөнү менен жөөттөрдүн системасы бар, андан ашык чыга албайт экен. То есть адамдарга выбор бергендей болот, сен тандоодой болосуң, бирок ошонун өзү дагы системага түзүлгөн. Эми бизде дагы мисалы мамлекет бир адамга байланбаш керек. Мамлекет наоборот, адам ошол мамлекеттин системасына байланыш керек да. Да азыр мисалы президент күчтүү болсо иш жүргүзүп атат, эми кетет да. 5 жыл, 10 жылдан кийинби өмүр бою отура бербейт да. Башка бир слабый бирөө келип калса, анда кайда эле спад кетет да. Эми бизнесте деле компания бир адам, бир лидерге байланбаш керек да. То есть лидер системага байланыш керек. Мисалы дагы бир образын айта турган болсок, мисалы iPhone основатель Стив Джобс, мисалы iPhone'ду ошол ойлоп чыккан. Бирок аны кийин кетиришкен, ал кеткенден кийин деле компания өнүгөрдү. Ал өлүп калгандан кийин дагы вообще өнүгүп кетти. То есть бул жерде компаниянын өзүнүн системасы бар, өзүнүн планы бар да. Адамга байланган эмес. Адамдар алмаша берет, система кете берет. Эми мынакей бизде деле азыр президент мисалы кече Ошко барды. Ошко барганда мисалы системанын иштеши кандай болот? Кечеги суроолор албетте адилетсиздиктен закпы чепкендер көп. Бая президентке чогуу айтайын деди бул суроо. Бирок бул суроо мисалы айыл өкмөттүн деңгээлинде, акимдин деңгээлинде, как максимум губернатордун деңгээлинде эле да. Бирок система туура иштебесе, айла жок президент өзүн баардыгын тартканга туура келет экен да. Бул эртең күч энергиясы түгөнөт, бул робот эмес да. Ары бери жүгүрүп уже мурункудай күч энергия жок болуп калат. Эми азыр президент кандай кылды? Кайда эле беркилерди чогутту. Аким акмак кел бияка. Губернатор кел, давай прокурор кел, но не кылганыңар деп эле ошол нерсени кайда эле ошол жактагы ишкер немелерге кызмат кылып аткандарга жүктөдү. То есть бул жерден система иштебегендиктин себебинен ушундай беспределдер боло берет экен да. Эми бизнесте деле сенде ушундай система коюлбаса, ар бир менеджер өзүнүн жумушун так аткарбаса, жанагы проблемалар, президентке майда чүйдө проблемалар келгендей, сага деле ошондой проблемалар келе берет, анан сен бошобойсуң. Мисалы президент дагы сыртка чыгыш керек, мамлекеттер менен эл аралык отношения бар, ошолордун баардыгын түзүш керек да. Бирок ар бир айыл деле кыдырып минтип жүрө турган болсо, тоже билбейм мен, бул бир четинен кыдырган туура. Бирок мындай система иштебесе, жалгыз эле адамга күч келип калат да. Эртең бул адам кете турган болсо проблема болуп калат. Эми бизнесте деле ошондой. Эч качан бизнес, компания бир адамга байланбаш керек. Ошондой эле эч качан мамлекет бир адамга көз каранды болуп калбаш керек. То есть адам мамлекеттин системасына көз каранды болуш керек. Кимизи келсе дагы ушул системага түшүш керек, кимизи келсе дагы ушул мыйзамга түшүш керек. Качан мамлекет оңолот, качан мыйзам туура иштесе оңолот. Качан мамлекет оңолот, качан система туура иштесе оңолот. Бизнесте деле ошондой, жашоодо деле ошондой. Эгер сен жашооң өзү ирети жок болсо, эртең менен туруп не кыларыңды билбесең, өзүң система жок болсо, мындай план жок болсо, анда максаты жок жигитке мааниси жок таң атат дегендей өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн биринчи очередь бизнести коюп атканда жакшылап системаны кое алыш керек. Ким кандай жумуш аткарат, эмне кылат, команданы чогултуу, анан кийин ошол системага байланып иштей турган болсо өнүгүү болот. Жалгыз адам өзү эле тарта бере турган болсо, жалгыз дарак токой болбойт дегенде эртеби кечи выгорание болот, анан банкрот болот, ошентип бизнесте жок болуп кетет, өзү да жок болуп кетет. Ушундай.